Азыркы жаштар сыяктуу эле интернетти активдүү колдонуп, социалдык түйүндөргө катталган бул айым филология илимдеринин доктору, Кыргыз Республикасынын ардак грамотасынын ээси. Бир эмес, эки жогорку окуу жайдын ардактуу профессору наамдарына ээ. Эми илимдеги ошо эң жогорку илимий даража бул илимдин доктору момунда жазылып турат. Демек, филология илимдеринин доктору окумуштуулук даражасы берилди деп ошо докторлук диссертация жазылгандан кийин алынган диплом, тастыктагандагы диплом. Илим чөйрөсүнө баш оту менен киришкен Үмүт Култаева жылына жок эле дегенде 100 китепти окуп бүтүрөт. Ал эми илимий иштердин үстүндө иштеген учурларда 500-600гө жакын китепти окуп чыгууга үлгүрөм дейт. Эми болжолдуу түрдө жылына жок дегенде 100гө жакын китеп окулат. Орточо. Анан баягы илимий иш менен иштеп отурганда албетте абдан көп окулат. Көп окулат, анткени мен айтпадымбы, жаңы кыргыз тилин бөтөн тил катары окутуу методикасы боюнча эле 500дөн ашык китеп окудум. Теги тарыхый романдар боюнча диссертация жазганда дагы 500дөн ашык китеп окудум. Жаштар арасында сабаттуулар аз экенине кейиген бул инсан ар бир кыргыз манасты толук окуп чыгуусу керек деген оюн билдирди. Эмне айтсаңыз, азыр жаштарга кайсы китептерди окууну сунуштайт элеңиз? Мен жаштарга сунуштайт элем, биринчи кезекте албетте биз манасты билишибиз керек. Анткени манас деп биз манастын урпагыбыз деп кыйкырганыбыз менен ошонун ичиндеги сюжетти, ошонун ичиндеги элдик наркты бүздүштүрбөй эле жүрөбүз да. Чала кайсы бир үзүндүсүн окуп алып эле кыйкырып жүрөбүз да. Талыкпас эмгек жана изденүүчүлүктүн артынан ушул даражага жетип, Кыргызстандын чегинде гана эмес, чет өлкөлөргө чейин чыгып лекцияларды окуп жүргөн бул айым бир катар кыргыз саясатчыларына тил үйрөткөн. Бирок ошондой болсо да өлкөдө туташ сабатсыздык өкүм сүрөөрүн баса белгиледи. Бүт азыркы кезде чоң көйгөй бул туташ сабатсыздык болуп атат да кыргыз тилинен. Ошон үчүн азыр мен ошо автордук мектебимди ачып, өзүмдүн жогорку мектебимди ачып, ошо теги коомго азыркы ошо кыйын мезгилге кандайдыр бир өзгөчө салым кошкум келип турат. Илим деген ушундай кызганчаак нерсе, ал башка нерселерге, башка иштерге алаксыганда такыр сүйбөйт. Тынымсыз издениш үчүн баягы сөзсүз түрдө кайрылып туруш керек да. Эгерде тынымсыз кайрылып турса, ошол изилдеп аткан проблемаңа, изилдеп аткан темага, өзүң кызыккан темага изилдеп турсаң, улам илим өзүнүн жаңы эшигин ача берет. Жаңы кырын көрсөтө берет. Жаңы кызыктуу мейкиндиктерге чакыра берет да. Илимдин түбү түгөнбөйт дегендей, жан дүйнөңүз үчүн дал ушул айым сыяктуу улам жаңы барактарды ачам десеңиз, анда көбүрөөк окууну сунуштайбыз. Тахмина Кенжебек кызы, Азирет Осмонов, Нью ТВ.